Жаңыланган Төлөкөн ат майданы көк бөрү күйөрмандарынын сүрөөнүнө бөлөндү. Командалардын өзара беттеши кызуу башталды. Басты. Өнөрдү, озарды, оңго. Салтка айланып калган өлкө биринчилигинде бул жылы дагы 3 лига ойнолуп жатат. Бирок командалардын саны быйыл аз. Ошондуктан оюндар белгиленген бөөнөтөн кечигип башталган. Белдешке алыскы областтардагы командалар дагы келишти. Айрым командалар бул ат майданында биринчи жолу улак тартып жатышат. Баарынын көксөгөнү президенттин кубогу. Оюн жакшы эле өтүп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат, бирок Ош көлдөгү чемпионатка карата командалар сал азыраак болуп калды берде. Ошо командалардын баары келгенде өтө кызык оюн болот эле, көбүрөөк команда болуп. Алмаша турган аттар жок, трансфер ачылган жок, ошодон кийин өзүнүн аттары менен келдик. Ошол жерде оюндар 3-4 ат жаңыртып эле. Калгандар жакшы эми буюрса. Колдон келишинче аракет кылабыз. Ипподром жакшы экен буюрса, жакшы салынып туруп, жакшы оңдолуп туруп эле. Жакшы экен полялар. Машыгуу деле кылган жокпуз, аттарыбыз тиги оюн чукул болуп калганына карата аттарыбыз деле тиги травмалары калды. Бияктан анча-мынча аттарыбыз жетпей калып, бияктан келип аталдык. 2 ат бияктан алмаштырып ошо травмалар калды. Бирок калганы шүгүр аттар. Утулабыз деп эч ким келбейт да, баягы эле утабыз деп келет да. Буюрса көргөзөбүз оюн, утабыз, колдон келишинче аракет кылабыз. Алдыда көк бөрүдөн сырткары дагы улуттук оюндар өтөт. Анын ичинде салбурун, ат чабыш, күрөштүн бир нече түрү жана таяк тартыш бар. Бул мелдештерге жалпысынан 1000ден ашуун спортчу катышаары жана чет өлкөдөн дагы спорт чеберлери келери күтүлүүдө. Биринчи келген ат ээсине атка күлүккө Ош шаарынан 1 бөлмөлүү батир даярдалып турат. Ал эми калган орундарга дагы байгелери 1 500 000, 200 300 000 болуп кетип отурат. Ал эми көк бөрүнүн башкы байгеси бул 1 миллион жогорку лигабызга, биздин оюндарга. Ал эми калган лигаларга дагы дирекция тарабынан жана демирчилер тарабынан, федерация тарабынан байгелер бөлүштүрүлүп берилген. Белгилей кетсек, улуттук оюндардын финалдык бөлүктөрү 31 август күнү өтөт. Жалпысынан бул мелдештерге 15 миллион сомго жакын акча байге катары коюлган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.